Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн мен сиздерге күрүч менен гречканы салыштырып бермекчимин. Анткени күндөлүк рациондо бул азыктарды көп колдонобуз. Айрыкча күрүчтөн жасалган тамактарды тез жейбиз. Ал тургай тояштарыбыз, олтуруштарыбыз дагы аш менен толукталат. Бул бизде көптөн бери калыптанып калган үрп адат десек болот. Муну жаман демекчи эмесмин, бирок эң көп жеген азыгыбыз биздин организмибизге кандай таасир этерин билип койгонубуз жакшы. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бир адамга жылына 7 килограммга чейин күрүч жесе болот деп айтат. Ал эми гречканы алса болгону 4 килограммга чейин эле сунуштайт. Жеке менин көз карашымда бул туура эмес чечим. Анткени гречкада күрүчкө салыштырмалуу пайдалуу касиеттер көп. Күрүчтө пайдалуу касиеттер болушу менен бирге кемчиликтери дагы арбын. Ошолорду айтуудан баштайын. Биринчиден, күрүчтө гликемический индекс жогору. Бул болсо кант диабети менен жабыркаган бейтаптар үчүн минус. Анткени күрүч жеп, ушул кандагы глюкозанын деңгээли бийик жүрчү болсо, бул ушул диабеттин кесепеттерине алып барат. Жүрөк кан тамыр ооруларына, бөйрөк ооруга алып барышы мүмкүн. Мындан сырткары, эгерде диабет жок болсо адамда, бул метаболический синдромго алып барышы мүмкүн. Жировой гепатозго алып барат. Жировой гепатоз фиброз, андан кийин циррозго барат. Бул ушул жировой гепатоздун эң башкы себепчиси күрүч демекчи эмесмин, бирок ошол себептердин бири ушул болуп калат. Жана бүгүнкү күндө өтө көп ушул тааныштарыбыз, балким өзүбүз дагы ашыкча салмак менен жабыркап жүрөбүз. Ушул ашыкча салмактын дагы башкы себептеринин бири күрүч болуп калат. Анткени биз эң көп жеген 5-6 азыктын бири ушул. Андыктан мен эмне демекчимин, баарыңыздарга күрүч жегенди ушул азайтыңыздар демекчимин, токтотуңуздар эмес. Мүмкүн болушунча ушул айрыкча ак күрүчтү азыраак жегенге аракет кылыңыздар. Анткени анда зыяндуу таасирлер көбүрөөк болуп калат биздин организмибиз үчүн. Анан ак күрүч көбүрөөк кимдерге сунушталат? Көбүрөөк ушул ич өткөндөргө, ичегисинде ар кандай көйгөйү барларга сунушталат. Себеби ушул ич өткөктү токтотконго жардам бериши мүмкүн. Жакшы билесиздер, тамакка ууланган учурда көп эле адамдар өз билип эле кордо ичип башташат. Ушул кордо дагы негизги ушул компонент күрүч болуп атпайбы? Ушул азык ичти токтотуп бергенге жакшы жардам берет. Ошол максатта күрүчтөн көбүрөөк жесек болот. Анан албетте муну жебей коелу дебеймин. Жеп тура берели, болгону бир аз азайтканга аракет кылалы. Жалпыга сунушталчу сөз бул. Ал эми гречкага токтоло турган болсок, минусунан баштай берейин. Гречканын минусу кимдин ушул ичегилеринде көйгөйлөрү болсо, ичи көпсө, ичинде жел турса, ошолорго көп сунуштала бербейт. Анткени ошол көйгөйлөрдү бул азык ого бетер күчөтүп коюшу мүмкүн. Башка минустары мында дээрлик жок. Ал эми пайдалуу касиеттерине токтоло турган болсом, биринчи кезекте бул жүрөк кан тамыр системасына оң таасир этет. Мында ошого алып баруучу компоненттер бар. Мисалы, магний бар. Магний биздин кан тамырларыбызга сөзсүз түрдө оң таасир этет. Мында калий бар. Калий дагы ушул жүрөк кан тамыр системасына оң таасир этет. Ушул кан басымды дагы нормада кылууга жардам берет. Эгерде биз көп колдоно турган болсок, күн сайын дебеймин го, көбүрөөк ошол жуманын ичинде 2 жолу 3 жолу жеп турчу болсок, ушундай таасирлерге ээ. Анан бул тамак сиңирүү органдарына дагы оң таасир этет. Анткени мында көп өлчөмдө клетчатка болот. 100 граммда 10 граммга чейин клетчатка болот. Бул болсо ич катууну жойгонго жакшы жардам берет. Мындан сырткары, бул ичеги рагынын пайда болушунун алдын алат. Анткени мында кверцетин деген зат бар. Бул зат бир гана ичеги рак эмес, башка дагы рак оорулардын алдын алганга оң таасир этет. Бул азык витаминдерге бай. Ошонун эсебинен бул нерв системасына дагы оң таасир этет.
Бул азык ушул күндөлүк биздеги темирге болгон муктаждыкты 30%га чейин канааттандыра алат организмибизде. Демек анемиясы барлар дагы гречканы көп жеши керек. Ушул орунда бир кошумчаны айтып өтөйүн. Гречкадагы темир албетте толугу менен организмге аш болсо ошондой. Бирок өзү бул таасирге ээ эмес. Буга С витамини кошо берилиш керек да. Демек гречка менен С витаминге бай азыктарды жеш керек. Жашылчаларды, чөптөрдү, айрыкча цитрус. Демек мисалы гречка менен биргеликте балким апельсин жесек жакшы болот. Ошондо биздин каныбыз көбөйөт. Биз каныбыз көбөйүш үчүн бозо ичебиз го. Биз андай кылышыбыз керек эмес. Гречка жешибиз керек. Гречка менен укроп, кинза ушуларды жешибиз керек. Петрушка жеш керек. И лимон, апельсин ошондорду кошуп жеш керек. Ошондо каныбыз жакшы көбөйөт. Жана бул азыкта мындан сырткары дагы көп пайдалуу касиеттер бар. Алардын баарын санап өтүү кыйын, баарын эстеш дагы кыйын. Бирок чындыгында ошолордун баары ишке ашат эгерде биз муну жеп тура турган болсок. Анан бул азыктарды эмнелер менен аралаштырыш керек? Мисалы күрүчтү жашылчалар менен кошо жеген жакшыраак. Ошондо андагы зыяндуу касиет болбойт дагы, пайдалуу касиет көбүрөөк ишке ашат. Гречканы болсо эмне менен болсо деле жей берсеңиздер боло берет. Муну мисалы кефир менен кошо дагы жеп алсаңыздар абдан сонун болот. Өзүнүн пайдалуу касиеттерин жүзөгө ашырат. Андыктан гречканы рационго киргизиңиздер, жеп туруңуздар. Эгер меле өтө бир олуттуу сиздерге жакпай турган жагы болбосо, айтайын дегеним, ар бир эле адамда бир азыкты сиңире албай турган, жесе эле өтө кыйнала турган азыктар бар. Ошолордун бири гречка деле болушу мүмкүн. Эгер сизде ушул нерсе болсо жебей кое бериңиз, андан башка бардык эле адамдарга бирдей сунуштала берет. Бүгүн сиздерге ушул маалыматтарды айткым келди. Ушул айтылган сөздөр сиздерге пайдалуу болгон болсо сөзсүз түрдө бул маалыматты башкаларга дагы жөнөтүңүздөр, лайк басыңыздар, комментарийге суроолоруңуздарды жазсаңыздар болот. Ал эми баракчага болсо сөзсүз түрдө катталып коюуну унутпаңыздар. Эгерде сиздер катталуучу боло элек болсоңуздар. Ал эми ошол мага консультацияга келе турган болсоңуздар же болбосо мен иштеген ооруканада жатып дарыланам десеңиздер, байланышуу үчүн 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'tan жазыңыздар.